Keyinki hadis Bukhari Muslim hadisinde Hazreti Ayşe ekebиz айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам дейт, ошол орозо кармап турган учурда өбөт эле жана кучактайт эле дейт. Өзүн кучактайт эле. Айшени айтып атсаң кимди кучактаган болот? Айшени анан Умму Салам кучактаганын көрөбү, антпайт да. Пайгамбар алейхиссалам бир аялын башка бир аялын көзүнчө кучактаган өпкөн эмес. Анан кээ бир эки аял алып туруп экөөнү бир үйгө отургузуп алып туруп, анан муну өпкөнү бул туура эмес. Экөөнүн эки жатакана жери башка болуш керек, даратканасы башка болуш керек, бири-бирине кызганыч жаралбай турган болуш керек. Демек, Пайгамбар алейхиссалам орозо кармаганда өбөт эле кучактайт эле дегенде, бул ошо Айшенин өзүн өпкөн, өзүн кучактаган болуп эсептелет. Анан мени кучактады, мен өптү айтпайт, адапсыздык. Ошон үчүн Пайгамбар кучактайт эле, өбөт эле деди. Демек биз билип алдык ким өзү экендигин. Ва кана амлакакум ли арабихи. Бирок Пайгамбар алейхиссалам силердин бардыгыңардан өзүнүн шахватын бекем кармай турганыңар эле деди. Бул деген силер Пайгамбарды эмессиңер, силер кучактабагыла дагы, өппөгүлө дагы, жөн эле жүргүлө деп атат. Дурус учурда жөн эле жүргүлө деп Айшенеге айткан. Анткени эмнеге айтты Айшенеге ушуну? Анткени адамдар ушул хадистерди угат эле, көрөт эле, билет эле, билип туруп мага дагы боло берет эле деп адашып кетип калгандар көп болот да. Баштап алып наракка өтүп кеткендер, өзүн билбегендер өтө көп, ошондуктан андай кылбагыла деп ушинтип айтты. Ошон үчүн Ибн Аббас айтат, ошентип аялын кучактап өпкөн жаш жигиттерге макруh болсо, агушкала уруксат берилет дейт. Агушка кемпирин өпкөн болсо, ал ороз эмес, күнү деле андан башкага деле барбайт. Ошон үчүн ага өпсө боло берет дейт. Ал эми жаштарга жок, макруh болот дейт, урматтуу бир тууганым. Ал эми жанагы кучактайт эле дегенде Ибн Малак айтат, аялын колу менен кармайт эле дейт. Демек, урматтуу бир тууган, орозо учурунда ошол эгерде сен шахватың күчтүү болсо, аялың колунан кармава мүмкүн болушунча деген маани келип чыгат. Колунан кармаганда жылуулук өтүп кетип наракка кетип кала турган болсоң, анда орозоң макруh болуп калышы мүмкүн дейт. Ханафи мазхаб боюнча ошол аялды өпкөн, аны кармаган, аны кучактаган захир риваяда эгер өзү корко турган болсо макруh. Бирок коркпой турган болсо, урматтуу бир тууганым, бул макруh эмес. Бирок сен коркпой турган болгонуң менен адамдар сенден үлгү ала турган болсо, мисалы үчүн балдарың башкалар көрө турган болсо, алардын көзүнчө өпкөндө кучактагандагы туура эмес, анткени балдар ушул туура экен деп ойлоп алат. Эмиратта келетабыз, Ажыдан, Эмираттан, же Бангладештен келетабыз, билбейм. Анан эми биз бойлорубуз кичинекей адамдарбыз да. Арабтар узун болот экен. Анан суу ичкен жерде мындай бийик, столдор ушундай бийик да, чыгып ага конуш керек, чыгып. Ага отура албайбыз биз. Анан ошол жерден сууну жерге отуруп иче албайсың. Анан туруп ичип атсаң бирөө көрүп, мына чобага туруп ичип аттыр деп, элге жайып жүрөт имиш да, туруп ичкен сүннөт болот экен депчи. Отура турган жер жок жерде, ошон үчүн туруп ичип аткансың. Адамдар тыгылыш болгон жерде. Ошон үчүн эмне этият болуш керек. Адамдар сени үлгү ала турган болсо ушундай. Мына бүгүн бирөө Оштогу бир Идрис деген бирөө Азаттан жазып, бул чачы бар молдолор чыгыптыр, булар кимдер деп. Адамдар сен молдо эмес болсоң да сени молдо деп көрө берет. Өзү молдо бул мусулмандардын ичинен илимдүү болуп дин үйрөткөндөрү. Молдо ким? Бул ошол окумуштуулары мусулмандардын. А биздик андай эмес, намаз окугандын бардыгын эле молдо деп айта берет дагы. Сен өзүң туура эмес болгон болсоң, ошо сени айынган бүтүндөй молдолордун бардыгына минут жеткирип коёбат. Ошого этият болушуң керек сен. Кээде өзүң курманчылыкка чалуу деген сөз, урматтуу бир тууганым, кээде өзүң карап туруп, сага мубах болгон нерсени деле башка бирөө жаман көрүп калбасын деп аткарбаганга эмне аракет кылыш керек.